Досум, менде сага суроом бар. Ойлончу, кантип сенде мотивация жок бир келген өмүрдө, сенде алдыга умтулууга эмне үчүн мотивацияң жок бир келген өмүрдө? Чарчадыңбы? Уйкуң келдиби? Эс алгың келдиби? Же жашың бир топко бардыбы? Өзүңдү ушинтип аласыктасыңбы? Убактыңды өткөрүп? Жок, эч качан. Мен жашоомдун мындай өтүүсүн каалабайм. Мен жашоомдо бир нерсеге жетким келет, ал үчүн баарысына даярмын. Эмне сага тоскоолдук кылып жатат кыялыңды орутундатууга? Эмне сени токтотуп жатат? Себеби сенде убактың жок, сенде энергияң жок, сенде акчаң жок, же булардын баары өзүңдү алдаганыңбы? Сени токтотуп жаткан балким өзүңдүрсүң. Жашооңдо бир нерсеге жеткиң келет. Ушунчалык сонун кыялдарың бар, кыялыңдагы жашоону кургуң келет. Ага жетүүгө сага тоскоолдук кылып жаткан нерсе сенин коркоктугуңда. Себеби сен койгон планыңдын ишке ашпай калуусунан коркосуң, ката кетирүүдөн коркосуң. Бул нерсени жасасам, башкалар эмне дейт? Үстүмдөн күлүшөт. Болду, токтот. Башкалар эмне дейт деген нерсени оюңдан чыгар да, жана ката кетирүүдөн коркпо. Бир нерсени туура эмес айтып алышың мүмкүн, туура эмес кылып алышың мүмкүн, жана башка. Сага тоскоолдук кылгандарга айт, сенин мен жөнүндө эмне дээриң кызыктырбайт, жана мен үчүн баары бир. Ката кетирүү нормалдуу нерсе. Ката кетирүү бул жаман нерсе экендигин мектептен эле үйрөтүп коюшкан. Ката кетирсек, астын сызып көрсөтүп, же ката айтып алган болсок, күлүшүп, мен айтайын дегеним, башкалар сенин кетирген каталарыңдын үстүнөн күлбөш үчүн ката кетирбөөң. Анда кыялыңдагы жашоону унут. Анткени эч нерсе кылбаган адам гана ката кетирбейт. Ката кетирбеген адам ийгиликке жетпейт. Башкалар сен жөнүндө эмне дээрин унут. Алар билесиңби? Эмне иш кылбагын артыңдан сүйлөшөт. Аларды токтото албайсың. Жашоо сеники, татыктуу жашашың керек. Өзүңө ыраазы бол. Аларда жок максат, сенде бар. Болгону максатыңдын артынан түш да иште үстүнөн. Сенин артыңдан сүйлөгөндөрдүн баары чындыгында айтканда, сенин кылган аракетиңе көрө албастык кылып жатат. Максатыңа жетүүдө дагы бир тоскоолдук кылган нерсе актануу. Адамга актанган жагымдуураак. Себеби жаңы бир нерсени жасап көрүүдө толгон актанууну айтып, комфорт зонадан чыгуудан коркуп жүрө беребиз. Билгин эч кимди сенин толгон актанууларың тиги мындай болгондо, анан бул мындай болуп калды, жана башка актануулар эч кимди кызыктырбайт. Башкалар үчүн баары бир. Кимди кызыктырат билесиңби? Сага окшоп максатын кийинке жылдырып, бир нерсе жасабаш үчүн миңдеген проблеманы таап актанган адамды кызыктырат. Жыйынтыктап айтканда, ката кетирүүдөн, бирөөнүн үстүңдөн күлүүсүнөн, жаңы бир нерсени жасап көрүүдөн коркуп, толгон актанууну таап, бир келген өмүрдө, дагы бир кайталап айтам, бир келген өмүрдө эмне үчүн максатыңдын үстүнөн иштебейсиң? Же дагы бир жолу жашайм деген кепилдигиң барбы? Жашоо сеники, бир нерсеге жетип калуу бир гана сенин колуңда. Адамдардын сен жөнүндө сүйлөөсүнөн коркууну, актанууну жана өзүңдөгү коркууну жеңгенден кийин койгон максатыңа карай болгон фокусуңду коюуң керек. Ошондо эмне кааласаң, ошонун баарына жетсең болот. Ишиң оңунан чыкпай калуусунан коркпо. Кайра аракет кылып, ар бир кетирген ката бул да сенин кичинекей ийгилигиң. Келечекте сага чоң максаттарга жетүүгө чоң тажрыйба болуп берет. Дагы бир артка тарткан нерсе, менде талантым жок. Талант деген эмне? Ооба, албетте. Сага караганда таланттуулар көп, а бирок талант максатыңа жетүүдө эң башкы нерсе эмес. Эң башкы нерсе чыгарган чечим жана ага карай аракетиң. Максатыңа жетүүң, максатыңа карай канча күч жумшадың, ошондон көз каранды. Жана албетте, кылган жумушуңду жүрөгүң менен сүйүүң керек. Ушул нерселерди кылсаң, сага талант жөнүндө сүйлөөнүн кереги жок. Максатка жетүүдө талантка караганда канча аракет жумшадың, ошол маанилүүрөөк.
Мен сага аябай маанилүү болгон 5 кеңеш бере алам. Спорт менен машыгуу жана туура тамактануу. Бул экөө башында аябай маанилүү. Себеби спорт жана туура тамактануу менен өзүңдө болгон прогрессти көрүп, өзүңө ишеним пайда болот. Жана анда кыйынчылыктарды көрүп, кайра аракет кылып жатып, сенде дисциплина пайда болот. Үчүнчү кеңеш — дисциплина. Албетте, максатыңа жетүүдө сенде сөзсүз түрдө болуусу керек. Төртүнчү кеңеш — аныкташың керек эмнени сүйүп жасайсың. Жашоодогу максатыңды анык билип жана бешинчи кеңеш — болгон күчүң менен, болгон фокусуң менен кыялыңдын үстүнөн иштейсиң. Ушул менин сага бере турган кеңешим. Рахмат.